Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Жеңем да фаберлик, эжем да фаберлик, классташым да фаберлик, кошунам да фаберлик, жаман фаберлик көйүп кетти деген сөздөрдү көп угуп атасызбы? Ал эми сиздин үй бүлөңүздө фаберликке катталган адам жокпу? Анда мен сизди сөзсүз жазылууга чакырам. Эмне үчүн фаберликке жазылышым керек деген суроо туулдубу? Эмне үчүн фаберликке жазылуу абзел деген суроо пайда болдубу? Ал эми ушул видеомдо мен сиздерге түшүндүрүп кетем. Эмне үчүн сөзсүз фаберликке бир үй бүлөдө бир адам катталууга абзел? Биринчи, бул каттоо акысыз. Каттоо акысыз деген сөздү укканбыз баарыбыз, бирок ошону түшүндүрүп кетсем. Биз компанияга катталгандан кийин бизге компания акысыз интернет-магазин ачып берет. Интернет-магазин деген бул биз мурда базарга же дүкөнгө барып кандай соода кылсак, ошондой эле өзүбүздүн менин атыма, мисалы менин өзүм интернет-магазиним бар. Бул деген өздүк кабинет. Кирип, ошондой эле базарга барып кандай соода кылган болсок, ошондой эле интернет-магазиниме кирип соода кылып чыксам болот. Бул биринчиси. Экинчиси бул үй бүлө капчыгы үнөмдөлөт. Ансыз деле биз үйгө тиричиликке керектүү буюмдарды базардан, дүкөндөн сатып албайбызбы? Бул порошок, самын, паста, дагы катар үйгө керектелүүчү нерселерди, идиш жуучу, ушундай нерселерди базардан ансыз деле сатып алабыз. Ал эми базардан алганда сиз деген сапатын деле билбейбиз, туурабы? Кайсы жерден чыкканын билбейбиз. Балким азыр подделкалар чыгып калган, подделкасыбы билбейбиз, гарантиясын беришпейт. Ал эми компанияда катталгандан кийин сиз деген ошол эле акчага 1500, мисалы 1500 сомдук соода кылсаңыз, сизге компания сразу 20% скидка менен товар берет, өзүңүздүн интернет-магазиниңизден соода кыласыз. Ал эми сапаты жагынан уже сиз деген уверенно билесиз, бул деген компания фаберликтин товары. Бул деген сапаттуу деген билдирет. Фаберлик компаниясы рынокто өзүнүн 20 жылдан ашык өзүнү жакшы жактарын көрсөтө алды. Рынокто 20 жылдан ашык турат. Бул деген жакшы чоң цифра. Бул деген 1 жыл эмес, 1 жашар бала жыгылып кетсе, 2 жашар эмес, 5 жыл эмес, 10 жыл эмес, 12-16 бойдок бала деп коет, анан ою ар жактарга кетет, андай эмес. Жок, 20 жыл бул деген туруктуулукту билдирет. Үчүнчүдөн, бул бир эле үй тиричилигине эмес, компанияда, каталогто 1 жашарга чейинки ымыркайларга товарлар бар, кийимдер бар, боюнда бар аялдарга кийим-кечелер бар, аялдарга, жаш балдарга, эркектерге кийимдер, бут кийимдер бар. Андан сырткары дагы ден соолугубузду чындай турган азыр быйылкы жылда БАДылар чыга баштады. Ден соолукка керектелүүчү витаминдер. Ушуларды дагы бир эле парфюмерно-косметическая продукция эмес, андан тышкары ушул мен азыр жогору айткан товарларды дагы сатып алсаңыз болот. Төртүнчүдөн, бул убактыңыз үнөмдөлөт. Мисалы, мен мурда базарга барып, түшкө чейин убактым кетсе, же болбосо кээде кечке чейин убактым кетет, кийим-кече алганда, мисалы, биз Ошто Кара Сууга барат элек. Кара Сууга барганда кечке убактыбыз кетет эле. Ал эми азыр сиз өзүңүздүн үйдө отуруп эле интернет-магазиниңизге кирсеңиз болот. Кирип 2-3 мүнөт убактыңызды алат. Бүт бар товарларды көрүп, кийимдерди көрүп, бүт сизге жаккан товарларды алсаңыз болот. Бааларын текшерип, сизге жаккан болсо, балким акцияда чыгып аткандар, балким распродажадан чыгып аткандар, сизге баасы жаккан болсо, соода кыла бересиз. Бул сиздин убактыңызды көп деле албайт, убактыңыз үнөмдөлөт. Болгону сиз заказыңызды өткөрүп койсоңуз,
товарыңыз өздүк кабинеттен карап турасыз, контролдоп турасыз. Ал түшкөн күнү өзүңүзгө жакын точкага түшүрүп койсоңуз болот. Келген күнү числосун карап туруп, байланышып туруп, телефон менен барып, төлөп товарыңызды алып келсеңиз болот. Буга көп деле убакыт кетпейт. Ушул 4-чү пункт убактыңыз үнөмдөлөт деген сөзгө кошулам. 5-чиси бул компанияда ар түрдүү акциялар, распродажалар, белектер, бонустар ойнотулуп турат. Продукциялар инновациялык, жаңы продукциялар жаңыланып турат. Компаниянын патенттери бар, жоопкерчилиги бар. Мисалы, базарда же дүкөндө соода кылып алсак, бизге деген бонус жазбайт, же болбосо белек бербейт. Мисалы, азыркы каталогдордо 1500 сомдук соода кылып койсок, бизге деген компания бизнес счетубузга, интернет-магазинибизге, өздүк кабинетибизге подарок түшүп калат. Ал эми аны компания жазып берет. Ошондой эле бир накладнойдо 1500 сомго орто эсеп менен 10 балдай берет. 10 балыңыз сизге деген 10 бонус жазылат. Бонусубузду чогултуп, акысыз бир продукцияга же 2 продукцияга карап туруп алмаштырып алсак болот. 6-чысы бул эң жакшы пункт, бул нолдон баштап бизнес курууга мүмкүнчүлүк берет компания. Чек жок. Мисалы, мен өзүмдү алсам, мен мурда аскерде кызмат өтөсөм, мен мисалы прапорщик званиясында кызмат өтсөм, мен канчалык өзүмдү 100%, 200% көрсөтүп, таза, ачык иштеп, өзүмдү көрсөтүп, жакшы, ушунчалык өзүмдү аракетимди жумшасам дагы, мен билем, мен эч качан офицер болуп калбайм да. Ушул прапорщик бойдон ушул тепкичте тура берем. Ал эми Фаберликте андай чек жок. Аракет кылсаң, тепкичтери өдөй карап жылай берет. Ал эми кандай максат койсок, мисалы 23% директор статусуна, бул 30 000, 40 000, 3 неделде 30 000, 40 000 алсак, айлык дегенде бул бир айда деп айтылат 40 000, 50 000. Ал эми сиз өзүңүзгө 100 000 ыра көрөсүзбү? Бир айда 100 000 алганга аракет жасап ошол тепкичке чыксаңыз болот. Сиз өзүңүзгө ыра көрөсүзбү? 150 000 алганга 150 000 аракет жасап 150 000 тепкичине чыксаңыз болот. Ушундай чек жок. Көбөйүп кете берсе болот. Ушул аябай жакшы көрүнүш. Ушул Фаберлик компаниясында ушул аябай жакшы көрүнүш. Нолдон баштап чек жок. Кайсы деңгээлге чыксак дагы боло берет, аракет жасап. Болгону өзүбүздүн күч аракетибизди жумшасак. 7-чи пункт, бул деген мен аябай жакшы көрөм бул 7-чи пунктту. Бул деген Фаберлик компаниясында иштеген адам, мен түшүнөт азыр. Фаберлик компаниясына жазылып иштегенден баштап адамда башка жаман ойлор келбейт. Бул деген аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Мисалы, мурда жумушумда иштеп, ишсиз калсам эле ойлор келе берет да. Анан же болбосо ишти мен 2-3 сааттын ичинде бүтүрүп койсом, башка ишим жок да, сөзсүз мындай отурушум керек да, ошол 5-ке чейин, 6-га чейин сөзсүз ошол саатта отурушум керек. Келе берет, ойлор келе берет, башка ойлор келе берет, жаман ойлор келе берет, жакшы ойлор келе берет, ушундай да. Фаберликте иштеген адамга ушунчалык иш көп, иштейм деген адамгачы иш издеп, регистрация, звонить этип, каттоодон өткөзүп, ал консультант менен иштеп, анын заказдарын жардам берип өткөрүп, жаңы нерселерди үйрөнүп, окуп, тажрыйба алмашып, сүйлөшүп, талкуулап, көрүшүп, иш кылып, толтура иш көп. Анын баарын аткарам деп тепкичке, жогору тепкичке чоңоёюн деп аракет жасаганда жаман ойлорго убакыт жок. Мээге убакыт жок, место дагы жок да, орун жок. Мына башкачы келет го, келе берет. А Фаберликте иштесең андай жаман ойлор келбейт.
Ал эми фаберликке катталыш үчүн эмне керек? Болгону телефон, интернет и аракет. Каттоого кимге уруксат берилет? 14 жашка чыккан адамдарга паспортуңуз керек, контактный телефонуңуз керек. Ал эми сиздин үй бүлөңүздө катталбаган адам жок болсо, анда сөзсүз сизди катталууга чакырам. Сиздер менен Раймахан Жээнбекова.